Манас таксопарк. Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандык ушак күнүңүздөр менен туугандар. Бүгүн 28-7-ай 2022 жыл Москва убакыты боюнча түшкү саат 1 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Бизде кезектеги автоунаа Hyundai Solaris 2021 жылкы 1.6 автомат коробкада туугандар. Выкуптан, лизингден өткөрүп берип атат. Ачыгын айтканда, өзү айдап жүргөн акебиз ачыгын айтты. Анан алуучулар болсо өзүнө чалып, неге өткөзүп берип атканын сурасаңыздар, өзү дагы кошумча айтып өтөт туугандар. Чынында кыйналып калыптыр. Өзү бир аз ден соолугуна байланыштуу туугандар. Ушундай деп койсок дагы болот. Анан Манас таксопаркынан алыныптыр. Айыга төлөмү 49235 рубльдан экен туугандар. Аренданан дагы арзан экен. Машина боюнча эми жылы жаңы, пробеги 64 000. Анан ошо башында алганда мен ушу жагына артыны өзүм аркага айдап кетип атып, парковкада турган машинеге тийип кеттим эле дейт. Могу жери аз-маз жарака кеткенсип калыптыр. Анан муну крышка багаждык кийлешип калыптыр. Кечине бар. Анан анча эле билине бербейт экен. Так, анан дагы бир нерсени кошумча айтып өтөйүн. Видеонун алды менен туугандар, мен силерге ишеничтүү таксопарк Атаманды сунуштап өтөйүн. Таксопарк Атаман буга чейин бир айда 2 жолу оюн уюштуруп аткан болсо, биринчи орунга 10 000, экинчи орунга 5 000, үчүнчү орунга 3 000 кылып. Ал эми булар эмени ставканы көтөрүптүр. Бир айда бир жолу эле биринчи орунга ошол 30 000ди биринчи, экинчи, үчүнчүгө чачып, комфорт плюсту дагы кошуптур туугандар. Такси керектүү бардык документтерди жасайт. Акча чечүү эч кандай проблема болбойт. 24 саат чечсеңиздер болот. Через Яндекс приложение заправка кылсаңыздар комиссия албайт. По всей России City Mobile, Яндекс таксиге регистрация кылат туугандар. Анан бампердин бурчуну көрүп турасыздар. Так, машина жаңы туугандар. Мен силерге болгондо көрсөттүм. Ошо бир бамперин өзүм ошо бордюрга эметип алдым дейт. Кышында болгон окшойт, по-моему, ошо сынып кеткен. Эми акебиздин өзүнөн бир сыйра маалыматты алып берейин. Аке, машинени кимдерден алып чыккансыз? Мен машинаны Манас таксопарктан Айбек деген бала менен тагам бары. Эми Самаган деген. Самаган деген тай. Ошо биригип алып чыгышкан. Ал бир тууган тайкеңизби? Бир тууган тайкем. Ошо Самаган деген тагама пешелүү машина болчу, 3 машина ага тийген. 11 машина алып чыгышкан. Анан ошо 3 машинанын бирисин мен алып калгам да. Бирөөсүн сиз алгансыз. Анан айыга төлөмү 49 000 экен. Айыга төлөмү 49236 сом. 49236 сом. Туугандар, 8 айды 49236га көбөйткөнүңүздөрдө 390 000дин тегереги болот. Плюс 300 000 первоначало аны кошосуздар, 690 000 тегереги болот. Эми ошодон 250 000 скидка кылып атат. 450 берсеңиздер, дагы бир 5-10 000 содага түшүп бериш мүмкүн. Аны өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. 450 000 деп коелу. Бересиздер, машинаны өткөрүп берет. Ишеничтүү дейт. Өзүн бир тууган тай экем дейт. Анан жолугуштуруп, тааныштырып коем деп атат. Андан сырткары калган 28 айды 49236-нан көбөйтөсүздөр. 1 372 болот. 400'dü кошкондо ошондо общий стоимость чыгат. 1 770 канча миңге турат машина. Азыр көрүп атасыздар. Ушундай 21лер, ушул комплектациялар 2 300 000ге чейин туруп атат. Общий калган остаток канча дедиңиз? 1 372 000 остаткасы. 1 300 тарифи бар. Машинени жасаган, мына көрдүңүздөрбү? Защитка радиатор турат. Бул өтө жакшы. Ылдый жагынан бери бар экен. 4 зимний дөңгөлөгү менен туугандар. Мына көрүңүздөр. Кимдин көңүлгө туура келген болсо, чем жаңы алганча көрө, мисалы азыр жаңылар ушулар 2 300'дөн өйдө туруп атат. Общий стоимость. Ошондо бул жерде 1 772 000ге турса, ал жагында уже 500 000 тегереги разница болуп атат туугандар. Ойлонуп көрүңүздөр, кимдин көңүлгө туура келген болсо, пожалуйста, Solaris 2021 пробеги 64 000 туугандар.
ички салондору боюнча, поликтери боюнча бар жок ордунда. Комплектация Active Plus. Мынакей. Жап жаңы. Мына пробеги. Артқы салону. Балондору дагы жаңы.